жылкы чучугун шакшукага кошуп, Шинжаң чоумифини менен Италия чөбүн аралаштырган. Бул бир жөнөкөй тамак гана эмес. Шинжаң өзгөчөлүгүндөгү романтиканын жарыкка чыгышы. Бул дүкөнүңүз аябай өзгөчө экен. Башка жерлерде муну көп уккан эмеспиз. Шинжаңдагы бистро. Жунго Шинжаң көп улут, көп маданият жуурулушкан жер. Ошондуктан ушул чүйгүн даамдар менен кофени кошуп, көп кесип турпатын жуурулуштурсак болорбу деп ойго келгенбиз. Бул жерде негизинен кандай даамдарды чыгарасыңар? Шинжаңдын бир бөлүк жакшы тамак материалдарын албайсак, Шинжаңда көптөгөн сүт түшүмдөрү, эт түрүндөгү түшүмдөр бар. Ошолорду батышча даам менен бириктирдик. Бизде каймактуу латте, каймактуу салат жана жылкы чучугу кошулган шакшука бар. Бул биздин өзгөчө каймактуу латтебиз. Шинжаңдын каймагы менен латте бириктирилген кофе. Жылкы чучугу кошулган шакшука жана башка даамдарга кызыксаңыз, арткы ашканага барып, аларды жасоо ыңгайын көрсөңүз болот. Болот. Бул даамга аябай кызыктым. Жүргүлө, барып көрөлү. Бул жылкы чучугу шинжаңдыктардын жөрөлгөлүү чүйгүн даамы. Аны жасоо аргасы демейде биз жеп жүргөн колбаса менен окшош. Шакшука болсо орто чыгышта перчама соноорлуу болгон тамак. Ошондуктан бул экөөнү бириктирип, ага дагы Шинжаңдын кызылмылык калемперин кошуп, аны өзгөчөлөнтүп чыгардык. Айтууңуздан караганда Мексиканын вермесалнис деген даамына окшойт экен. Жергиликтегилер мындай өзгөчөлүктү кабылдай алабы? Кезинде бир кыз бизге эже Шинжаңдын чоумифини менен Италия кесмесин бириктирип көрбөйсүңөрбү деп сунуш берген. Биз ушул негизде сынап көрүп, Шинжаң сары майы менен куурулган ачуу чоумифин даамдуу Италия кесмесин жасап чыктык. Шинжаң чоумифинин билем. Шинжаңдын жери кенен, заттыр көп, көптөгөн жакшы тамак материалдары бар. Ушул асыл сапаттуу тамак материалдары бизге дем берди. Дүкөнүңүздүн жалпылай долбоору аябай өзгөчө экен. Теребелин долбоорлоо барышында Шинжаңдын эски буюмдарын көптөп иштеттик. Албайсак, терезе жана үй шаймандарын Кашкардан таап келдик. Көрүп турганыңыздай, бул Кашкар аймагынын түстүү карапасы. Бул жакты көрсөтөйүн. Бул эмне? Бул биздин Шинжаңдын жөрөлгөлүү кийим кечес чапан деп аталат. Анын өзгөчөлүгү болсо, кездеме материалына атлес түрү иштетилген. Ошондуктан анын түсү аябай канык, көркөм. Муну көрүп, менин да кийип көргүм келди. Сиз кийсеңиз сөзсүз өтө жарашат. Аябай даамдуудай билинет. Бул баятан чогуу жасаган жылкы чучугу кошулган шакшука. Татып көрүңүз. Чынын айтсам, аябай жетерлүү экен, керемет экен. Ооба. Бул жерге келгендер жалаң гана жаштар эмес экен. Ооба, жаштар бул жерге келсе, бул чүйгүн даамдарды тандайт. Алгы муундар бул жерде чай ичет. Чынын айтайын, бул жердин тамактары менин оюмдагы Шинжаң тамактарына окшобойт экен. Мексика даамдарына, Испания адепке тургундарынын даамдары жана Африка стилиндеги даам жуурулуштурулгандай экен. Чүйгүн даамдарда өзгөчөлүк жаратуучу жерлер өтө көп деп карайм. Ары саякатчылар менен жергиликтегилердин Шинжаң тамактарына болгон калптуу карашын өзгөрткүм келет. Татып көрөйүн. Бир аз ачуу. Бул аябай жегиликтүү экен. Эми муну татып көрүңүз. Жарайт, муну татып көрөйүн. Мынага Шинжаң енчи калемпер кошуп жасалган, ороп жесе болот. Чоң-чоң тиштеп жейбиз. Оозго киргенде даамы ан сайын чыгат экен. Калемпердин ачуусу жана эт даамы чыгат экен. Ары писа даамы да бар экен. Мындай даамдуу тамакты эзелтен жеп көрбөгөмүн. Мындай писаны алгач жолу жешим. Чынында өтө жегиликтүү экен.
Шинжаң калемпери даамдуу, алды менен ачуу, артынан аз таттуу даамы болот. Ошондуктан даамы керемет сезилет. Ушул жерликсиңерби? Ооба, Шинжаңдыкпыз. Бул жерге дайым келип тамактанасыңарбы? Алгач жолу келишибиз. Эмне үчүн бул тамаккананы тандап калдыңар? Шинжаң өзгөчөлүгү күчтүү экен. Сүрөткө түшсө керемет чыгат. Бул жерге дайым келип тамактанасыңарбы? Ооба, бул жерге дайым келип тамактанабыз. Чет элде окуп келгенмин. Шинжаңча даамдарды жегим келет. Бул тамакканада батыш даамдары элементтер бар экенин байкадым. Бул жерде Шинжаң даамдарын татып эле калбай, жүрөктүүлүк менен өзгөчөлүк жаратуу ою өрүшүн сезиндик. Тегинде Шинжаң даамдарында ушундай көп кайнарлуу, кызыктуу кылып жасоого болот экен.